Саламатсыңар балдар, силерди эфирден жолуктуруп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн адаттагыдай эле 8 класстар үчүн Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды улайбыз. Анда эмесе балдар, экран алдында ыңгайлуу жайгашып алгыла жана албетте өзүңөрдүн жаныңарга окуу куралдарын дайындап, керектүү маалыматтарды жазып, карта менен иштеп олтургула. Балдар, экрандагы сүрөттөргө назар салып карагыла. Бул сүрөттөрдөн чокулары кар мөңгүлөр менен капталган тоолорду көрүп турасыңар. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы мөңгүлөргө байланыштуу. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү көп жылдык тоң. Бүгүнкү сабакта Кыргыз Республикасынын аймагындагы мөңгүлөр, алардын түрлөрү, режими, мөңгүлөрдүн таралышы, көп жылдык тоң жана анын натыйжасында түзүлгөн рельефтин формалары жөнүндө маалымат алып, билимиңерди калыптандырасыңар. Мөңгү жер бетиндеги табигый муз катмары. Алар жаратылышта карлардын топтолушунан жана ныкталышынан пайда болгон муздардын калың катмары. Мөңгүлөр жер бетинен айдөш же оюн сымал аянттарында көп жылдар бою кар, мөндүр сыяктуу катуу түрдөгү түшкөн жаан чачындардын өлчөмү алардын ээрип жана бууланып кетиш өлчөмүнөн ашык болгондо пайда болот. Мөңгүлөр климаттык шарттары суук болгон аймактарда кездешет. Мындай аймактарда кышкы гана эмес, жайкы температурадагы 0 градус Цельсийден төмөн болот. Мындай шарттар уюлдук алкактарда жана тоолордун бийик кыр чокуларында гана бар. Демек, мөңгүлөр Кыргызстандын шартында бийик тоо кыркаларынын кыр чокуларында түзүлөт. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн куралыш режими кардын, муздардын ээрип үлгүрбөй ныкталып топтолушунан болот. Мөңгүлөрдүн жаратылыштагы мааниси өтө зор. Алар рельефтин калыптануу тарыхында жана азыркы кезде жүрүп жаткан ар кандай процесстеринде өз таасирин тийгизет. Мөңгүлөрдө өтө көп өлчөмдө таза суунун запасы топтолгон. Алар агын суулардын куралуу булактарынын бири. Жыл бою түшкөн кар ээрип үлгүрө албаган чектен жогору жаткан бөлүк кар тилкеси деп аталат. Анын төмөнкү чеги кар сызыгы болот. Кар сызыгынан жогору жаткан тилкеде карлардын топтолушуна жана акырындап ныкталышына шарт түзүлөт. Мөңгүлөрдүн таралышында эки түрлүү мыйзам ченемдүүлүк байкалат. Биринчиси бийик жайгашкан тоо массивтерине байырлаган мөңгүлөрдүн туташ жаткан очогу. Экинчиси кырка тоолордун бийик кыркаларын бойлоп, кээде туташ, кээде өз алдынча бири-биринен ажырап жайгашкан мөңгүлөрдүн катары. Кыргызстандын аймагында аянты 0,1 чарчы километрден жогору болгон 6516 мөңгү катталган. Анын ичинен 20 мөңгүнүн аянты 25 чарчы километрден ашык, 53 мөңгүнүн аянты 10 чарчы километрден ашык. Алардын ээлеп турган жалпы аянты 8047,8 чарчы километр же Кыргыз Республикасынын жалпы аянтынын 4%-ын ээлейт. Эгерде аянты 0,1 чарчы километрден төмөн болгон бардык мөңгүлөрдү эсептесек, алардын саны 7638ге жетет жана жалпы аянты 8107,7 чарчы километрге жетет. Кыргыз Республикасында мөңгүлөрдүн эң зор очогу Хан-Тенгир жана Жеңиш чокуларынын тегереги болуп эсептелет. Түндүгүнөн Теске-Ала тоосу, түштүгүнөн Какшал тоо, чыгышынан Меридиан кырка тоосу, батышынан Сары Жаз суусу чектеген бул аймакта жалпы аянты 1581 чарчы километрден ашык 340 мөңгү жайгашкан. Алар ошол аймактын жалпы аянтынын 31%-ын түзөт. Мындай мөңгүлөрдүн зор очокторунун түзүлүшүнө абсолюттук бийиктиктин улам чыгышка барган сайын жогорулашы жана Меридиан кырка тоосунун атмосфералык агымдардын жолунда бөгөт болуп жайгашышы себеп болот. Меридиан кырка тоосундагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 3000 чарчы километрден ашык. Бул аймакта орун алган түштүк эңгилчек мөңгүсүнүн аянты 613,2 чарчы километрге барабар. Түштүк эңгилчек мөңгүсү өлчөмү боюнча Борбордук Азияда ири мөңгүлөрдүн арасында Каракорум тоосундагы Сиачен жана Памир тоосундагы Фетченко мөңгүлөрүнөн кийинки 3-орунда орунда турат. Ал эми Кыргыз Республикасында алдыңкы орунду ээлейт. Түштүк эңгилчек мөңгүсүнүн системасына 121 мөңгү кирет. Алар узундугу 20 километрден ашык Семенов, Мушкетов,
түндүк эңилчек, кайыңды жана башка мөңгүлөр. Кыргыз Республикасында мөңгүлөрдүн аянттары боюнча көрүнүктүү орунду Чоң Алай кыркатоосу ээлейт. Чоң Алай кыркатоосунун абсолюттук бийиктиги 7134 метр бийиктиктеги Ленин атындагы чокуу экендигин өткөн сабактардан билгенбиз. Ал кыркатоодогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 1329,3 чарчы километрге жетет. Анын түндүк капталындагы Кыргызстанга тиешелүү аймагындагы мөңгүлөрдүн аянты 697,5 чарчы километр аянтты ээлейт. Чоң Алай кыркатоосунун мөңгүлөрү орографиялык өзгөчөлүктөр боюнча 3 топко бөлүнөт. Биринчи бөлүгү мук суу менен кызыл суунун кошулушунан Терс Агар ашуусуна чейинки бөлүгү. Аралыгы 64 километр, жалпы аянты 94,6 чарчы километрге жеткен 44 мөңгү жайгашкан. Ал аймакты карта менен карай турган болсок, Чоң Алайдын чыгыш бөлүгүн ээлеп жатат. Экинчи топтогу мөңгүлөө аймагы Чоң Алай тогуркасынын борбордук бөлүгүн ээлейт же Терс Агар ашуусунан Кызыл Арт ашуусуна чейинки бөлүгү. Чоң Алайдын борбордук бөлүгү эң мөңгүлүү, аралыгы 92 километрге жетет. Бул бөлүктүн орточо бийиктиги 6000 метрден ашык. Ленин атындагы чокуу орун алган. Мөңгүлөрдүн жалпы аянты 361,7 чарчы километрге жетет. Картадан көрүнүп тургандай, Чоң Алай тогуркасынын борбордук муз мөңгүлүү бөлүгүн ээлеп жатат. Үчүнчү бөлүгү Кызыл Арт ашуусунан Кытай менен чектешкен Ат жайлоо чокусуна чейинки бөлүгү. Аралыгы 30 километр, орточо бийиктиги 5500 метр, эң бийик жери 6601 метр бийиктиктеги Корумду чокусу. Мындагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 241,1 чарчы километрге жетет. Бул жерди дагы карта боюнча карап алсак, Чоң Алай кыркатоосунун батыш бөлүгүн ээлеп жатат. Мөңгүлөрдүн чогулган очокторунун дагы бири Ак Шыйрак тоо дүйнө. Ал Кыргызстандагы ири дарыя системалары Нарын менен Сары Жаздын суу бөлгүчү катары эсептелет. Борбордук бөлүгүндөгү эң бийик чокунун бийиктиги 5000 метрден ашык. Ак Шыйрак тоо дүйнөндө мөңгүлөрдүн жалпы аянты 435 чарчы километрге жетет жана 154 мөңгү жайгашкан. Нарын дарыясынын башталышы болгон Кумтөрдүн алабындагы Петров мөңгүсү Ак Шыйрак тоо дүйнөндөгү эң чоң мөңгү болуп эсептелет. Петров мөңгүсүнүн узундугу 14 километр, аянты 70,6 чарчы километрди түзөт. Кыргызстандагы мөңгүлүү региондордун ирилеринин дагы бири Какшал тоосунун түндүк капталы. Чыгышында Сары Жаз капчыгайынан батышка карай Какшал суусунун капчыгайына чейинки кыркатоонун бөлүгүндө жалпы аянты 907,6 чарчы километрге жеткен 600дөн ашык мөңгүлөр тараган. Болжол менен 70 километрге созулган Мүдүрүм суусу менен Үзөңгү Куш сууларынын алабына туура келген Какшал тоонун эң бийик бөлүгүндөгү мөңгүлөрдүн аянты 443 чарчы километрге чейин жетет. 5982 метр бийиктиктеги Данков чокусунун тегерегинде туташ жаткан кар, фирн жана муз талааларынан ири өрөөн мөңгүлөрү куралат жана алардын этектери 3804 метр бийиктикте жайык өрөөндөргө чыгат. Бул мөңгүлүү регион Аксайдын мөңгүлүү очогу деп аташат. Какшал тоонун Үзөңгү Кууштун капчыгайынан Сары Жаздын капчыгайына чейинки бөлүгүндө жалпы аянты 393,5 чарчы километрге барабар болгон 400дөн ашык мөңгүлөр таралган. Мөңгүлөрдүн негизги бөлүгү Ак Шыйрак суусунун оң куймасы болгон Жаңгарттын алабында жайгашкан. Жаңгарттын алабы айрым мөңгүлөрдүн өлчөмү боюнча дагы алдыңкы орунда турат. Ал эми Теске Ала тоосунда анын кырларын бойлоп бирде туташ, бирде үзүлгөн мөңгүлөрдүн катары топтолгон. Терең тилмеленген капчыгайлар анын түндүк капталында орун алган. Алардын төрлөрүндөгү мөңгүлөрдүн жалпы аянты 544,2 чарчы километр. Алардын көпчүлүгү майда мөңгүлөр, 14 мөңгүнүн аянты 5 чарчы километрден ашык. Түштүк капталында мөңгүлөрүнүн жалпы аянты 579,5 чарчы километр. Ал тараптагы мөңгүлөр Сары Жаз, Нарын, Чүй сууларынын алаптарына бөлүнүшөт. Өрөөн мөңгүлөрүнүн ирилери Сары Жаздын алабындагы эң чоң мөңгү Колпаковский мөңгүсү. Анын узундугу 10 километр, аянты 30,4 чарчы километр. Ал эми жалпак
чокулардын мөңгүлөрүнүн ирилери Нарындын алабындагы Григорьев мөңгүсү. Узундугу 4 километр, аянты 8,3 чарчы километрге чейин жетет. Ички жана Борбордук Тянь-Шаньдын чегинде Какшал тоосу менен Теске Ала тоосунун арасында таралган мөңгүлөрдүн топтору Борколдой тоо кыркасында мөңгүлөрдүн жалпы аянты 250,3 чарчы километрди түзөт. Ат башы тоолорунда 102,2 чарчы километр, Жаңы жер тоо кыркаларында 59 чарчы километр, Жетимбелде 71,5 чарчы километр, Жетимде 136,6 чарчы километр, Нура тоодо 25,9 чарчы километр, Нарын тоодо 69,4 чарчы километр аянтты мөңгүлөр ээлейт. Кыргыз Ала тоосунун борбордук бөлүгүндө туташ жаткан мөңгү муз талаалары батышка карай айрым өзүнчө жаткан мөңгүлөргө айланып барып, Ашмара суусунун алабынан ары жоголуп кетет. Ал эми чыгышка жылган сайын дагы мөңгүлөр азайып, Боом капчыгайына жакын мөңгүлөр жок эсе. Бул кырка тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 530,4 чарчы километр жана саны 607ге жетет. Эң ири мөңгүлөрү Аламүдүн жана Аларча сууларынын алабындагы Голубин мөңгүсү. Голубин мөңгүсүнүн узундугу 5,5 километр жана аянты 9,4 чарчы километр. Күнгөй Ала тоосунун борбордук бөлүгүндө мөңгүлөрдүн бир кыйла аянттары тараган. Күнгөй Ала тоосунун Ысык көлдү караган түштүк капталында жалпы аянты 140,3 чарчы километрге чейин жеткен 159 мөңгү бар. Түндүк капталындагы эң ири мөңгүлөрдүн бири Чыгыш Ак суунун узундугу 4,9 километр, аянты 6,9 чарчы километрди түзөт. Талас Ала тоосунда тараган мөңгүлөрдүн көпчүлүгү майда, асылма, кар тибиндеги мөңгүлөр. Талас Ала тоосунун түндүк капталында жалпы аянты 120,7 чарчы километрге барабар болгон 202 мөңгү таралган. Түштүк капталынан Угам, Майдамтал, Пыскем, Чандалаш жана Чаткал тоо кыркалары ажыраган. Бул кырка тоолордун түндүк капталдарында майда мөңгүлөр таралган. Кыргызстанга караган Чаткал суусунун алабында жалпы аянты 10,8 чарчы километрге чейин жеткен 62 мөңгү бар. Фергана өрөөнүн курчаган кырка тоолордун эң мөңгүлүүсү Алай кырка тоосу. Бул кырка тоодо жайгашкан мөңгүлөрдүн жалпы саны 1360 ашык, аянты 956,3 чарчы километрге чейин жетет. Бирок Алай кырка тоосунун түштүк капталынын батыш жагы Тажикстандын аймагына карагандыктан Кыргызстандын аймагына тиешелүү мөңгүлөрдүн саны 1088 жана аянты 816,2 чарчы километрге чейин жетет. Кыргызстандын орографиялык түзүлүшүнүн жана климатынын ар түрдүүлүгү тоо мөңгүлөрүнүн ар кандай формаларынын жана типтеринин түзүлүшүнө шарт түзүшөт. Алардын ичинде жекече өлчөмү боюнча эң ири мөңгүлөрдүн тибине кирген дендрит же бутактанган тибиндеги мөңгүлөр көрүнүктүү орунду ээлейт. Мындай типтеги мөңгүлөрдүн эң ирилери Борбордук Тянь-Шаньда Хан-Тенгри тоомунда жайгашкан. Дендрит тибиндеги мөңгүлөрдөн кийин татаал жана жөнөкөй өрөөн мөңгүлөрү экинчи орунда турат. Саны жагынан биринчи орунда асылма жана кар тибиндеги мөңгүлөр. Алар сан жагынан үлүшү 60%-дан ашык. Мөңгүлөрдүн арасынан жалпак чокулардагы мөңгүлөр өзгөчө орунду ээлейт. Алардын саны 230-дан ашык. Жалпы аянты 215 чарчы километрге чейин жетет. Мындай мөңгүлөрдүн көпчүлүгү ички Тянь-Шаньда орун алган. Ал эми көп жылдык тоң бул жайгышы эрибей тоңуп турган жерлер. Көп учурларда жайында дагы эрибей тоңуп турган жер кандайдыр бир тереңдикте болот. Анын үстүндө кышында тоңуп жайында ээрип туручу мезгилдик тоңдун катмары жайгашат. Демек, тоң көп жылдык жана мезгилдик болот. Жер кыртышта ным, жер астындагы суулар болгондон тоңот. Кыргызстандын шартында көп жылдык тоң 2800–3000 метр бийиктиктен жогору жайгашат. 3616 метр бийиктиктеги Кыргыз Республикасындагы эң бийик жайгашкан Тянь-Шань метеорологиялык станциясында жана 3135 метр бийиктикте жайгашкан Аксай метеорологиялык станциясында көп жылдык орточо температура 0 градустан төмөн.
Бул станцияларда жыл ичинде 7-9 айдын ичинде орточо температуралары 0 градус Цельсийден төмөн. Аксай метеорологиялык станциясында 1953 жылы январь айында Кыргызстандагы эң төмөнкү температура -53,6 градус Цельсий катталган. Терс маанидеги температура жалаң гана суук мезгилде эмес, жайдын толук мезгилинде дагы байкалат. Мисалы, июль айында Чатыр көлдүн жээгинде түнкүсүн -9,9 градус Цельсийге чейин жеткен аяз байкалган. Мына ушундай климаттык шартта борпоң тектердин арасындагы суулар музга айланып тоңуп, көп жылдар бою эрибей көп жылдык тоңдор пайда болот. Көп жылдык тоңдордун пайда болушунун дагы бир шарты кышкы түшкөн кардын калыңдыгы. Канчалык кар катмары калың болсо, жердин бетин өтө муздап кетүүдөн сактайт. Кар жатпаган жердеги топурактын үстүңкү бетинин температурасы -29 градус Цельсийге чейин жетет. Демек, тоң кар аз жааган, бирок суук болгон жерлерде түзүлөт. Туташ капталган көп жылдык тоңдордун бирдиктүү массивтеринин аянттары жана алардын жалпы аянты боюнча Борбордук Тянь-Шандын сырттары жана ички Тянь-Шандагы Арабел, Кумтөр, Аксай, Чатыр көл өрөөндөрү эң алдыда. Ал эми Алай Түркстан, Сөңкөл, Кыргыз ала тоолору, Талас ала тоолору, Суу Самыр, Күнгөй ала тоолору, Или ала тоолорунда ала-була болуп, тоо кыркаларын бойлоп жайгашкан майда аянттарда көп жылдык тоңдор таралган. Аксай өрөөнүндө 3400 метр бийиктикте көп жылдык тоңдордун аныкталган калыңдыгы 107 метрге чейин жеткен. Кыргыз ала тоосунун 3750 метр бийиктигинде өлчөнгөн көп жылдык тоңдун калыңдыгы 150 метрден ашык экендиги аныкталган. Кыргызстандын тоолоруна мүнөздүү көп жылдык тоңдордун таасири астында түзүлгөн рельефтин формалары солифлукция, көп чыккан дөңдөр, аяз түшкөн жаракалар. Солифлукция тоо бетиндеги тоңгон топурактын жана борпоң кыртыштын эриген учурда төмөн карай акырындык менен жылышы. Бул процесстин жүрүшү үчүн тоо капталынын көп жылдык тоңго чейинки катмары чопо же гүлбото сыяктуу тектерден турушу керек. Жана ал тектер суу менен аралашып, сууга каныгышы керек. Эң кейиштик болсо 20-30 градустан жогору болушу шарт. Көп чыккан дөңдөр алдында көп жылдык тоңдор төшөлгөн, түз же ортосун карай эң кейиштеген аянттарда кышында тоңуу башталганда сезондук же мезгилдик тоң менен көп жылдык тоңдун арасындагы суулуу горизонтто басым пайда болот. Улам тоңгон катмардагы суу музга айланганда кеңейет. Үстүнөн жана алдынан жылчык болбогондон кийин басым улам арта берип, акыры үстүңкү катмарды тээп, дөмпөйүп, көп чыккан дөңдөрдү пайда кылат. Мындай дөңдөр саздуу жерлерде жаралат. Аяз түзгөн жаракаларда көп жылдык тоңдор менен сезондук тоңдордун өз ара таасирлеринен жаралат. Кыш түшкөндө тоңуу жердин үстүңкү бетинен башталат. Үстүңкү тоңгон катмардын алдында тоңбогон температурасы 0 градус Цельсийден жогору катмарлар убактылуу сакталат. Температуранын аз эле тереңдиктеги кескин өзгөрүшүнүн эсебинен пайда болгон чыңалуунун натыйжасында аяз түшкөн жаракалар түзүлөт. Жайкысын аларга суу толуп, кайра суук башталганда тоңуп, жаракалар кеңейет. Бул процесс көп жолу кайталанса, шына сыяктуу тарам муздар пайда болот. Көп жылдык тоңдун табигый процесстердин жүрүшүндө таасири чоң. Алар рельефтин формаларынын өзгөрүшүндө, агымдын куралышында, топурактын пайда болушунда, өсүмдүктөрдүн өсүшүндө таасирин тийгизет. Көп жылдык тоң адам баласынын чарбалык ишине дагы өз таасирин тийгизет. Өзгөчө ар түрдүү курулуштарды курууда ал көп кыйынчылыктарды жаратат. Анткени көп жылдык тоң эрисе, басырылат, кайра тоңсо көп чыгуу процесси жүрөт. Мындай процесстер үйлөрдүн фундаментине, көпүрөлөрдүн көтөргүч тирөөлөрүнүн байланыш зындарынын, мамыларынын, жолдордун да бир калыпта кармалбай деформацияланышына дуушар кылат. Тоо капталдарында кар көчкү, жер көчкү жүрөт. Аны эмесе балдар, сабакты бышыктоо максатында Вендин диаграммасын колдонуп көрөйүн.
Азыр бардыгыбыз чогуу бүгүнкү сабакта өтүлгөн мөңгүлөр жана көпчүлдүк тоңдун айырмачылыктарын жана окшоштуктарын тегерекчелерге толтуруп чыгабыз. Силер экрандан көрүп турган эки тегерекчеге алардын окшоштуктарын ортосуна, айырмачылыктарын четтерине жазып чыгасыңар. Силерге тапшырманы аткарууга бир аз убакыт берейин. Силерге берилген убакыт бүттү балдар, анда тапшырманын жообун текшерип алалы. Алгач окшоштук жалпылыктарына токтололу. Анткени мөңгү менен көпчүлдүк тоңдун жаратылыштагы айырмачылыгынан дагы окшоштуктары көбүрөөк. Биринчи окшоштугу мөңгү дагы көпчүлдүк тоң дагы жердин суу катмары гидросферанын курамына кирет. Экинчи окшоштугу табигый жол менен пайда болот. Адамдын колу менен мөңгүнү дагы көпчүлдүк тоңду дагы жасап алуу мүмкүн эмес. Үчүнчү окшоштугу мөңгү дагы көпчүлдүк тоң дагы суунун катуу абалдагы түрү. Төртүнчү окшоштугу тузсуз суу. Бешинчи окшоштугу суук жерлерде гана түзүлөт. Алтынчы окшоштугу суунун айлануусунда катышат. Ал эми айырмачылыктарына токтолсок, биринчи айырмачылыгы мөңгү агын суулардын башаты. Ал эми көпчүлдүк тоң агын суулардын башаты боло албайт. Экинчи айырмачылыгы көпчүлдүк тоң саздын түзүлүшүнө алып келет. Мөңгүлөр сазды пайда кыла албайт. Үчүнчү айырмачылыгы рельефтин түрлүү формаларын түзүшөт. Мисалы, мөңгүлөр карларды, цирктерди, тепши сымал өрөөндөрдү, мареналарды түзсө, ал эми көпчүлдүк тоң солифлукция, көп чыккан дөңдөр, аяз түзгөн жаракаларды түзөт. Төртүнчү айырмачылыгы алардын бардык жерде бирдей эмес таралгандыгы. Эгерде балдар силер дагы мөңгү менен көпчүлдүк тоңдун ортосундагы окшоштук менен айырмачылыктарды тапсаңар, кошуп дептерге жазып алгыла. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыздын соңуна чыктык. Силер бүгүнкү сабакта Кыргызстандагы мөңгүлөр, алардын таралышы жана көпчүлдүк тоң жана алардын таасиринен түзүлгөн рельефтин формалары жөнүндө маалымат алып, билимиңерди калыптандырдыңар. Анда эмесе балдар, кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.